Бул Кадамжай шаарынын борбордук көчөлөрүнүн бири. Мында соода түндөр, жеке турак жайлар кызыл чийимге чыгып кеткен. Мындан улам жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар жетишсиз болгон. Өзбек көчөсүндө жекешкелердин туура түшүнүү менен өздөрүнүн ыктыярдуу, өздөрүнүн жол автомобиль жолун кеңейтүү боюнча 4 метр ашып кеткенде даже 5 метрге чейин өздөрүнүн имараттарына өз демилгени менен бузуп, жарык аткармасына бүтө иштер аткарылды. Калаада 2 айдан бери суноос иштери жүрүп жатат. Жыйынтыгында 500 метр жерге тротуар жана жарык берүүчү шам чырактар орнотулуп, шаар өнүгүүгө карай өрүш алды. 5 миллион тегерегинде 500 метрче тротуарды жарыктандыруу, элдерге ыңгайлуу шарт скамейкаларды орнотуп бүттүк. Бул иштер дагы алыптуу уланат дейбиз. Андан сырткары дагы бул тротуарды улантуу үчүн биз чоң объекттерде, мындайча айтканда өз демилгеси менен бузбаган объекттерди сотко берип, муну соттук кароодо жүрөт. Жолду тазалоочу пилисос машинаны борбор калаада көрдүңүз беле? Эми пилисос машина Кадамжай шаарында да бар. Таңкы саат 6-дан тарта өз ишине киришип, шаардын борбордук көчөлөрүн тазалайт. Эртең мененки тазалоо биздин зилибиз бар. Тазалоо иштери, шыпыруу азыр бизде жаңы техника келген, өзү шыпырып ошол иштер жүрүүдө. Эртең менен 6-дан баштап ишке чыгышат. Азыр дагы бир жаңылык айтып кете турган болсок, ушу Кадамжай шаар мэриясы тарабынан 2 кичи автобус алынган. Ошонун шаарыбыздагы калкты тейлөө боюнча дагы биздин муниципалдык ишкана буюрса азыр лицензия документация иштери жүрүүдө. Буюрса ушу Кадамжай шаарынын бардык жактарынан биздин тейлөө жактарынан биздин ишкананын жүктөлүгү. Кеңейтилген жол, шам чырактар, эс алып отуруучу олтургучтар, таштанды таштоочу урналар. Булардын баары кала баштын шаардыктар үчүн түзгөн шарты. Бул көрүнүшкө шаардыктар кубанып турушканын жашырган жок. Мэри жакшы экен, мына алда оңдоп атат. Жолдор болсо ачык, жолго сууларды сээп тазалап турат. Түндөлөрү свет бар. Кеңири бала чакаң менен айланып бассаң коркпойсуң да. Илгери караңгы болот эле. Мындай кеңири баса албай коркот элек. Азыр кеңири басып, каяка кааласак басып кеңири жүрөбүз. Ар жокто снос болуп атат, оңолуп атат, жолдор кеңейип атат. Мурдагы али бардак болуп жаткан жерлер жок. Сонун болуп калды. Мына биз азыр мына жерде дам алып отурабыз. Мыктыны мыкты деш керек. Мындан 2 ай мурда суноос иштери башталганда шаардыктар бузаары бузду. Мэр эмне кылаар экен деп бушайман болушкандар эми тескерисинче мэрге алкыш айтышууда. Биздеги Азерет Али жактагы көчөлөрүбүздү кеңейтүү боюнча биз 200 метр жерде жарыктандырып, бул жерге элдерге толук шарттарды түзөбүз. Бул Орозбек көчөсүнөн толук кандуу 3 бир жагына 3 тиркелүү, бир жагына 3 тиркелүү болуп, жалпысы 4 тиркелүү кең жол куруу боюнча бул Минтранстын эмки жылга 26-планына киргизилген. Кудай буюрса 26-жылы ушундай бизге кеңейтилген жолдун лотоктору менен заманбап асфальт төшөлөктөрдү иштетилет. Кийинки этап менен кылынуучу жумуш Орозбеков көчөсүнүн экинчи тарабын кызыл чийимге чыгып кеткен күркөлөрдү жана тосмолорду алып, жолду кеңейтип, шам чырак, тротуарларды орнотуу. Айжамал Мурзадова кызы, Баткен таңы, Кадамжай району.